Өнөр өргөсүнө да баш багып, байыртадан келаткан дагы бир өнөр тууралуу сөз кылсак жакшы болот окшойт. Ооба, бул өнөр булгары тууралуу болмокчу. Биз ар дайым булгары менен иштеген инсандар тууралуу айтып келебиз. Себеби болсо булгары менен иштегендер көп эмгекти талап кылат, көптөгөн жөндөмдү дагы талап кылат. Анда кезек Чынара Карасартовада. Бул жерде ар кимиси өзүнүн иши менен алектенип жаткан мырзалар өзгөчө талант ээлери. Улуу булгар чеберлерден сабак алып, сүрөтчүлүк кесиби менен буюмдарына сөзү жок эле калеми менен керемет ойлорун кагазга түшүрүп, аны булгары аркылуу элге тартуу кылып келишет. Бул ишти аркалап калган себеби көркөм сүрөт жайымы окуп бүткөм. Ишен Чалынов деген агайыбыздын кол алуунда окуганбыз 4 жыл. Ошондон практика жүзүндө көп болду биздики. Ошол убакта кожа ушундай өнүгүп, прогресс болуп, акындык менен өнүгүп аткан уга болуп, анан ушу окууну бүттүк. Окууну бүткөндөн ушу практиканы Мээрим деген эжебизден өттүк. Ошондон 1 жылча иштеп, анан өзүбүздүн дизайн, көркөмдөп жазбалоо боюнча өзүбүзчө чыктык да. Айымдардын сумкасына көп басым жасадык. Булар канчалык көп иштесе, ошончолук көп ойлор келет. Булгарыны көркөмдөп жасоо, ага сүрөт түшүрүү оңой эмес. Ага чоң чеберчилик талап кылынат. Алардын булгарыдан жасалган улуттук колориттеги айымдардын сумкаларына болгон суроо талаптар күндөн күнгө көбөйүүдө. Башка өлкөлөргө биздин атыбызды чыгарганга аракет кылабыз, Кыргызстандын. Кыргыздын колоритин, Кыргыздын оймосун, бул Кыргызстандын татыктуу иштеринен. Мисалы сумкаларды, бул дизайндарды акындык менен ойлоп, ушу оюндарды Кыргыздын этно стилине салыштырып, күндөн күнгө жаңылануу да. Ушундай ойдон эле калып кала бербей, дагы алдыга жылып, жаңы башка варианттарды чыгарганга дагы убакыт алып иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Ар бирине эскиз чийгенде түрлүү композициянын 12 законун колдонгондо гана жакшы композиция чыгат дешет. Бири-бирин кайталабаган сумкалары көргөн адамдын сугун арттырат. Дастан мектепте окуп жүргөндө эле сүрөт тартып, булгарыдан буюмдарды жасап, көргөзмөлөргө катышып, келечекте чоң булгары чебери болсунбу деген кыялы орундалгандай. Чынара Карасартова, Тилек Кычан уулу, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.